Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан өткөрүлүүчү товарларды, иштерди же кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алуу боюнча сынакка катышууга өтүнмө берүүнү пландап жатасызбы? Сиз сынактын катышуучусу катары сатып алуунун предмети тууралуу маалыматтардын купуялуулугун сактоого, кепилдик бере турганыңызды жана алынган маалыматтар сынак боюнча сунуштарды даярдоо максатында гана пайдалана турганыңызды эсиңизден чыгарбаңыз. Мында сунушту даярдоо жана берүү боюнча бардык чыгымдарды сынактын катышуучусу өзү төлөйт. Сынак боюнча документтерди алуу үчүн сынактын аталышын көрсөтүү менен тендер маймылча НБКР Check-it KG электрондук почтасына суроо талап жөнөтүңүз. Сиз жөнөткөн суроо талапка сынак боюнча документтерди кабыл алуу, өткөрүп берүү актысынын формасын аласыз. Сиз кабыл алуу, өткөрүп берүү актысын толтуруп, сканерден өткөрүлгөн версиясын сынактын техникалык координаторуна жөнөтүү менен төмөнкү документтер топтомун аласыз. Сынакка катышууга чакыруу. Экинчи форма. Сынактын катышуучулары үчүн нуско. Үчүнчү форма. Квалификациялык талаптар. Төртүнчү форма. Техникалык талаптар жана же техникалык тапшырма. Иш өзгөчөлүгү. Бешинчи форма. Баа сунушунун формасы. Жетинчи форма. Сатып алуулар боюнча келишим долбоору. Аванстык төлөмдү кепилдик менен камсыздоонун формасына, суммасына, колдонуу мөөнөтүнө жана башка шарттарына карап талаптар. Эгерде колдонулса. Талап кылынып жаткан маалымат толук берилбеген же техникалык жана квалификациялык талаптарга жооп бербеген сынак боюнча сунуштар берилген учурда берилген сунуш четке калышы мүмкүн экендигин эсиңизден чыгарбаңыз. Сиз берилген маалыматтын аныктыгын сынактын катышуучусу катары жооптуу болосуз. Сынакты өткөрүүдө жазуу жүзүндө берилген өтүнүч каттар жана билдирүүлөр анык болуп саналат. Мында аталган билдирүүлөрдү факс жана электрондук санариптик ыкмада берүүнү пайдаланууга болот. Сынак боюнча сунуштарды кыргыз, орус, англис же алардын ичинен эки тилде берсе болот. Эгерде сынак боюнча сунуштун курамындагы коштомо документтер башка тилде берилсе, анда анын кыргыз жана же орус тилине так которулган вариантын берүү зарыл. Сынак боюнча сунуштун баасы Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарында каралган бардык салыктарды эске алуу менен кыргыз сомунда көрсөтүлөт жана келишимдин бардык колдонуу мөөнөтү ичинде көбөйүү жагында өзгөртүлбөйт. Сынак эл аралык деңгээлде өткөрүлсө, баа чет өлкө валютасында көрсөтүлүшү мүмкүн. Мындай эсептешүүлөр төлөө күнүнө карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик курсу боюнча кыргыз сому менен жүргүзүлөт. Сынак боюнча сунуштун наркын түзүү тартиби 7 формада көрсөтүлгөн. Сынакты өткөрүүдө алдын ала төлөсө болот. Эгерде алдын ала төлөм 750 000 сомду же экинчи босого сумманы түзсө, же андан ашпаса, анда аванстык төлөмдү кепилдик камсыздоо катышуучусу тарабынан сунушталбайт. Ал эми алдын ала төлөм экинчи босого суммадан, башкача айтканда 750 000 сомдон ашса, сынактын катышуучусу алдын ала төлөмдүн, аванстык төлөмдүн суммасына кепилдик камсыздоо сунуштайт. Документтерди тариздөөгө өзгөчө көңүл буруңуз. Сиз сынак боюнча сунушту тариздөө учурунда сынак боюнча сунуштун төп нускасын жана анын 6 көчүрмөсүн, жарыкка салып караганда ичинде белги көрүнбөгөн A4 форматындагы ак кагазга 12 өлчөмүндөгү Times New Roman шрифтинде мамлекеттик же расмий тилде тариздөөңүз зарыл. 4, 5 жана 7 формадагы катышуучу тарабынан алынган сынак боюнча документтерде пайдаланылган шрифти колдонуу. Сынак боюнча сунуштун келишим долбоору, квалификациялык талаптар, техникалык жана баа сунушу, 4, 5 жана 7 формалар. Түп нускасынын ар бир бетин компаниянын мөөрү жана сынак боюнча сунушка кол коюучу адамдын кол тамгасы менен куөлөндүрүүгө тийиш. Ал эми көчүрмөлөр кол тамгалар коюлбаган, мөөрү жок болууга тийиш. Башкача айтканда алар түп нусканын ксера көчүрмөсү же сканерден өткөн көчүрмөсү болбоого тийиш. Бул өзүнчө ак баракка басылып чыгарылган документ. Эсиңизде болсун, саптар ортосунда эч кандай белгилерди, өчүрүүлөрдү, кыстармаларды же кошумча жазууларды киргизүүгө жол берилбейт. Документтердин топтомун түзүү тартибине көңүл бургула. Конверттер кантип даярдалат? Үчөө гана болорун эскерте кетели. Бардык конверттер жакшы чапталып, кынтыксыз болууга тийиш. Номер 1 конверт. Тышкы A3 форматында ага төмөнкүлөр салынат. Бир түп нуска жана квалификациялык талаптар. 4 формада толтурулган, белгилери көрсөтүлбөгөн 6 көчүрмө.
4-чү формадагы толтурулган, белгилери көрсөтүлбөгөн көчүрмө. Бул түп нускада көрсөтүлгөн маалыматтар камтылган, бирок кол тамга жана мөөр коюлбаган ошол эле маалымат. Көчүрмөлөр сынактын катышуучусуна таандык экендигин көрсөтүүчү эч кандай маалыматты камтыбашы керек. Башкача айтканда, компаниянын аталышын, фирманын, компаниянын жетекчисинин аты жөнүн, дарегин, мөөрүн жана башка көрсөтүүгө фирмалык бланктын түп нускасын көчүрүүгө жол берилбейт. Түп нуска деген белги коюлуп, компаниянын жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлөт жана мөөр коюлат. Катышуучунун туура келерин тастыктаган далилдерди камтыган квалификациялык талаптар боюнча документтер топтому. Ошондой эле лоттордун санына карабастан, келишимдин долбоору бир нускада берилет. Ушул эле номер 1 чоң конвертке сиз укукту белгилөөчү жана квалификациялык документтерден тышкары номер 2 жана номер 3 конверттерди саласыз. Тышкы номер 1 конвертке A3 форматында компанияңыздын аталышын жана дарегин, мындан тышкары сынактын аталышын жана кодун көрсөтүүнү унутпаңыз. Номер 2 конверт A4 форматында 5 формада толтурулган бир түп нусканы жана белгилери көрсөтүлбөгөн 6 көчүрмөнү камтууга тийиш. Башкача айтканда, номер 2 конверт бул сиздин техникалык сунушуңуз. Номер 3 конверт A4 форматында бул сиздин баа боюнча сунушуңуз. 3 конверт мурунку экөө туура даярдалган жана толтурулган учурда гана ачылат. Анда 7 формада толтурулган бир түп нуска жана белгилери көрсөтүлбөгөн 6 көчүрмө салынууга тийиш. Эгерде сынак 2 же андан көп лоттордон турса, сиз бир нече лот боюнча сунуш бере аласыз. Ага ылайык ар бир лот боюнча номер 2 жана номер 3 конверттер даярдалат. Бул учурда номер 2 жана номер 3 конверттин ар биринин сол жактагы жогорку бурчуна тиешелүү белги коюлууга тийиш. Номер 2 конверт номер 1 лот, номер 3 конверт номер 1 лот, номер 2 конверт номер 2 лот, номер 3 конверт номер 2 лот жана башка. Кийинкилерге өзгөчө маани бериңиз. 4, 5 жана 7 форманын түп нускасынын ар бир барагы ыйгарым укуктуу адамдын кол тамгасы жана фирманын, компаниянын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт. Ошондой эле фирманын, компаниянын аталышы көрсөтүлөт жана компаниянын фирмалык бланкы пайдаланылышы мүмкүн. Ал эми ушул эле толтурулган формалардын көчүрмөлөрүндө сынактын катышуучусуна таандык экендиги, башкача айтканда, компаниянын аталышы, фирманын, компаниянын жетекчисинин аты жөнү, дареги, мөөрү жана башка эч кандай маалымат камтылбашы зарыл. Номер 2 жана номер 3 чапталган конверттер башка документтер жана келишим долбоору менен бирге номер 1 конвертке салынат. Катышуучунун сынак боюнча сунушу төмөнкүдөй негизги критерийлерге ылайык бааланат. Техникалык талаптарга туура келүүсү, квалификациялык маалыматтар, Кыргыз Республикасынын аймагында сервистик тейлөөнүн болушу, ташып жеткирүүнүн, аткаруунун, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоонун мөөнөтү. Сынак боюнча сунуштун наркы жана сынак боюнча сунуштун баасынын чегинде преференциялык кошумча кызмат көрсөтүүлөр. Башка ушул сыяктуу бирдей шарттарда товарларды ташып жеткирүү, иштерди аткаруу, кызмат көрсөтүүлөрдү сунуштоо фактысы боюнча төлөө сунуштарына артыкчылык берилет. Сынактын квалификациялык жана техникалык талаптарына көбүрөөк жооп берүүчү, баалоонун жүрүшүндө көбүрөөк балл топтогон жана сунуштун бааланган наркы азыраак болгон катышуучу сынактын жеңүүчүсү болуп саналат. Жеңген катышуучуга сынактын жыйынтыктары тууралуу кат түрүндө билдирүү жөнөтүлөт. Андан кийин жеңүүчү компаниянын ыйгарым укуктуу өкүлү 3 жумуш күнү ичинде келишим түзүү үчүн буйрутмачыга кайрылууга милдеттүү. Жеңген катышуучуга кат түрүндө билдирүү жөнөтүлгөн күндөн тартып 10 жумуш күнү ичинде келишимге кол коюлушу зарыл. Эгерде жеңген катышуучу келишим түзүү үчүн сүйлөшүүлөргө көрсөтүлгөн мөөнөттө келбесе жана же 10 жумуш күнү ичинде келишимге, контрактка кол койбосо же аны менен келишим, контракт түзүүгө жол бербеген жагдайлар келип чыккан учурда буйрутмачы сынактын вице жеңүүчүсү менен келишим түзүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүнү баштоого же сынакты өткөрүлбөгөн катары таанууга укуктуу. Калган катышуучулар сынактын жыйынтыгы жөнүндө билдирүүнү сатып алуулар келишимине кол коюлгандан 3 жумуш күнү ичинде алышат. Катышуучулардын укуктары. Сынактын катышуучусу сынак боюнча сунуштарды көпчүлүк алдында ачууга катыша алат. Эгерде ачуу жашыруун форматта эмес, ачык өткөрүлгөн болсо.
Катышуучу сынактын техникалык координаторуна сынак боюнча сунуштарды берүүнүн мөөнөтү аяктаганга чейинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен сынак боюнча документтердин кайсы бир талаптарын түшүндүрүп берүү өтүнүчү менен кайрыла алат. Катышуучу сынактын сунуштарды берүү мөөнөтү аяктаганга чейин буйрутмачыга өз билдирмесин кайтарып алуу жөнүндө билдирүү жөнөтүп, өтүнмөсүн кайтарып алышы мүмкүн. Катышуучунун кайтарып алуу жөнүндө билдирүүсү нускоонун 3 формадагы жоболоруна ылайык даярдалууга, чапталууга, белгиленүүгө жана жөнөтүлүүгө тийиш. Катышуучу сынак комиссиясынын мүчөлөрү жана буйрутмачынын башка кызматкерлери менен жолугушууларды жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө укугу жок. Мындай фактылар тастыкталган учурда сынак жокко чыгарылат жана сынактын катышуучусу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишенимсиз жана ак ниеттүү эмес сунуштоочулар маалымат базасына киргизилет. Катышуучу буйрутмачынын жазуу жүзүндө берген уруксаты жок, сынактын предметине тийиштүү маалыматты үчүнчү жакка берүүгө укугу жок. Буйрутмачынын укуктары. Буйрутмачы кайсы болбосун сынак боюнча сунушту кабыл алуу же четке кагуу, ошондой эле келишимге, контрактка кол койгонго чейин каалаган учурда сынак боюнча процессти токтотуу жана бардык сунуштардан баш тартуу укугун өзүнө калтырат. Буйрутмачы сынак процессинде катышуучу алдамчылыкка катышы бар деген тыянакка келсе, сынак боюнча сунушту четке кагат жана аны Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ишенимсиз жана ак ниеттүү эмес сунуштоочулар маалымат базасына киргизет. Сынактын катышуучуларын четтетүү жөнүндө чечим төмөнкү учурда да кабыл алынат. Эгерде сынактын катышуучулары квалификациялык талаптар боюнча канааттандырбаса, эгерде сынактын потенциалдуу катышуучулары сынак боюнча документтерде белгиленген тартипте сынак боюнча документтердин топтомун албаса, сатып алууга бири-бири менен аффилирленген юридикалык жактар жана жеке адамдар катышса, сынактын жеңилген катышуучусу сынактын техникалык координаторуна анын сынак боюнча сунушунун четке кагылышынын себебин билүү үчүн кайрыла алат. Техникалык координатор 3 жумуш күнү ичинде катышуучуга жооп жөнөтөт. Жеңилген катышуучу сынактын жыйынтыгы тууралуу билдирүү алган күндөн тартып 10 жумуш күнү ичинде белгиленген тартипте Улуттук банктын дарегине жөнөтүү аркылуу сынак комиссиясынын чечимине даттана алат.